Бизде парламент деген азыр калбай калбады мисалы үчүн. Мен түшүнбөйм, мисалы үчүн буларды ким шайлаган? Ташиев шайлаган бекен. Мынтип эле чууруу эле кетип атат. Кетип атышат баары өзүнүн арызын. Аларды эл эмес, Ташиев шайлаган бекен. Мен түшүнбөйм да буларга. Бул эмне деген нерсе? Анда могу калган парламенттин легитимдүүлүгү жөнүндө да маселе чыгып калып атат. Булар кандай шайланып келген? Булардын артындагы шайлоочулар эмне болот? Ошол өздөрү баштаган нерсе аягында келип өздөрүнүн башына муш болуп жатат. Көрүп атабызбы? Парламентте бирөө үн катып сүйлөй албайт. Эч бир жагдай боюнча. Укук коргоочулар сүйлөй албайт. Оозу мурдун кескендей эле, кулак мурдун кескендей эле ошо отурат да азыр. Азыр эми мындай карап көрсөңүз, эки гана депутаттын үнү калды да. Ошо айткан жана эки депутат эми Сурабалдиева менен берки депутатыбыз да. Бекеш, Дастан Бекеш. Дастан Бекешев. Мына ушул депутаттарыбыз азыр көбүнчө мындай парламентке бир аз айырын сактап, бир куурч орчун маселелер болсо айтып деп турган ушулар да.